негизи биздин общество коляска чаан адамдарга азыр даяр эмес экен да. Биз башка ошконбуз, ажырашып кеттик. Барбы мындай басып кетүү мүмкүнчүлүгү? Тууган күнүнө машина подарок кылгам да Алмазгачы. Тууганчылыктан анда кечип салгыла мени дедим. Неге мага мындай сыноо келди? Неге мен Кичинекей баладай кылып багасыңды, ана минтесиңби, тентесиңби деп. где-то 3 жылдай ушундай чыгып койду правильно. Сенин акчаң, биздин акча, менин акчам, менин акчам. Кудай, ушу акыркы күнүм ушул окшойт. Жошкаңдарбы десем, бул бар да өтпөйбү. Азыр больницада тилекаршы бандай тааныш, акча деген роль ойнойт экен да. Экөө сүйлөшкөндө отура алчу да эмес да. Саламатсыздарбы жалпы көрөрмандар, бүгүн биз дагы өзгөчө сонун бир мырза менен маек куруп алдында турабыз. Жалпы жакшы билген өнөр адамдарынын бири Алмаз Амандын үйүнө келген чагыбыз. Азыркы тапта эмнелер менен алек болуп жатат, кандай жаңылыктары бар, аны чогуу биргеликте биз сиздерге чагылдырып берейинге аракет жасайбыз. Заман деген келечекке өзүнүн максатын коюп, бир алдыга умтулуп бара жаткан, өзүн дагы эле издеп жүргөн, изденип жүргөн адамды элестетем өзүм азырынча. Өзүңүздү таап элексизби? Өзүмдү издеп жүрөм, мындай изденип жүрөм десем болот да, пока что ар жактан көрүп, бери жактан көрүп. Негизи эле азыркы учурда Кыргызстанда 7 миллион калк болгону менен бирге анын жарымы тааныса, жарымы бул ким болду экен деп дагы жатышы мүмкүн. Алгач эле азыркы тапта сиз эмне менен алектенип жатасыз? Азыркы учурда бир 2 жыл болуп калды чыгармачылыкка жаңыдан аттанып, методдон мурун басып жүргөн кезде музыканы эле окучумун 2-курста. Анан кыргызстап калгандан кийин чыгармачылыктан уже ырдабайм го деп чечип койгом да. Анан кийин 2 жыл болуп калды уже кайра аралашып ырдап келе жатам. Мисалы үчүн мен эмне болгонун окуяны жакшы билсем, ал эми менин көрөрмандарымдын ичинен мүмкүн билбеген болушу мүмкүн. Ал күн жөнүндө айтып берсеңиз кыскача. Мен дос балам бар болчу. Атын атабай эле коеюн. Экөөбүз көп тамашалашып калчук. Мен мектепте окуп жүргөн кезде эле ал кичине тамашалары катуураак болчу да. Анан мен ал менен бир класс өйдө болчу. Анан мен окууга ошондо училищеге тапшырдым да 9 деп өтүпчү. Ал 11 окуп калып калды. Анан мен уже 2-курс болгондо ал 11 деп өтүп, мед бирдеке тапшырды, медтен жагыначы. Анан мен шаардан келген сайын, айыл жаккачы келген сайын сен ырчысың да деп, сен шаардык болуп кеттиң да деп тамашалап койчу. Анан ал окууга тапшырганда уже 11 деп өтүпчү. Мен бир күн ал кезде агент молда эмес беле. Агенттен жазып калдым да, сен мен эле айтасың, шаарга келип жоголуп кетти деп. Сен деле көзүң май басып жоголуп кетти го доске деп тамашалап ушинтип койдум да. Десем ошо май басты деген сөз аябай катуу тийсе керек. Анан сразу эле мага звонок келди. Сен эмнеге мынтип айтасың? Кандайча май басты? Анан мен сен мынтем, антигинтем деп элечи. Анан дос, мен тамашалап койдум го, өзүң тамашалагандай эле тамашалап койдум. Эмне болуп атасың чычалып эле? Десем, мен сага врачка көрүнүп атам, тияк бирдекелерим бар деп. Башты өтүп өчүрүп койгом. Анан уже ошондон 1 ай өткөндөн кийин, 1 айдын аралыгында как раз 8 май болчу. 9 майда бизде эме болот да. Парад болот немеде. Айылдын центрындачы. Чачып башымды түздөп эле чыктым. Где-то саат 10 болчу да. Ошол кезде как раз дос балам жолукка отпай жолдо баратсачы. Мен ал жака ырдайм деген максатта бараткам да. Ошо май басты деген сөз үчүн эле. Ошол сөз үчүн кат тийип калыптыр да.
Сен эмнеге мынтесиң, антигинтесиң деп. Мен айттым да, эмнени каалап атасың дедим да. Эмнени каалап атасың? Максатың эмне болуп атат депчи. Десем, мен сени тигинтем дейм. Антип үмүтсең мени баспайсың, аны ушкуң келип атабы, ошол элеби десем, ооба дейт. Анан бардык, жанында 2 бала бар болчу. Ал да тааныш балдар эле. Биздин эле чөйрөдө жүргөн бала, анан аркабыздан алар да келди. Анан экөөбүз мынтип айтышып турган кезде эле тиги бала монтип каткырмыш этип турган, жулкунуйду да. А мен жулкунуйса мен уруйт го деп мен чочуп кеттим, мен биринчи уруй атпайм антчы. Уурсам эле тиги артка өттүрүп, мындай моментти пайдаланып туруп көтөрүп чаап салды. Мен чочуп кеттим, ал муну жулкунуй дегендечи, мен урат, ал көрсө мындай типа мен биринчи урду деген смыслда атайын кылганбы билбейм, түшүнгөн жокмун ошол антчы, мындай жулкунуй дегенде мен чочуп чабыйдым, чапкандан артка өтүп туруп көтөрүп чапты. Чапкандан кийин эле мен уже өзүм таппай калдым да, мынча айтканда. Анан кайра турганга аракет кылсам, эми туруп келатканда эле ошол моментти пайдаланып кайра чаап, ушу где-то 3 жолдай ушундай чаап койду практически. Анан көрсө ал запрещенный прием болот экен да, негизи аны көтөрүп баш менен сайбаш керек экен. Ушул тарапка удар кетип атты да, көбүнчөчү моюн тарапкачы. Анан тиги балдар байкап калдыбы бирде экен билбейм, ошол кезде токтотуп калышты да, токтоткула деп бөлүштүрүп калды жанына жүргөн балдарчы. Анан тиги бала туруп эле чочуп кетти, ал да токтобой эле. Мен уже башым айланып, уже дене башым кызып ушинтип калды да. Дегенден кийин кечирип кой деп эле кечирим сурап эле, анан сен моюнуң эчтик болгон жокпу? Мен мурда бир баланы чапканда да моюну сынган сыяктуу болду эле. Сен эчтик болгон жок деп сурап койду. А мен жана шоку алганда деген да жаракат кеткен билинбейт экен да, сынганчы. Балдар маршрутка келип калды, жолдун аркы бетинде эле. Жүрүлө болуп эле пикникке. Не себептен ээрчип кетип калдым, дагы эле өзүмө сурай берем да. Кантип кетип калдым ошол жака депчи. Анан алар менен чогуу барып эле айылдын четинде, айылдан сырткары бир 8 деген жер болчу. Чоң мындай ушу биздин комнатада эле бир сууда. Көбүнчөсү эс алганда барышат эле аякачы. Анан ушундай ысып бардым баргыча. Мындай суу көрсөм эле мындай эметким келди, мындай түшүп ушундай сыяктуу. Анан балдар барып жегинип отурушту. Мен аркасынан барып туруп эле бир сүйлөп барып туруп эле мындай эле тизеден келген жерге барып туруп эле башым менен түшүп эле ошол тайыз тизеден келген сууга эле жатып калып турдум. Анан мындай дене башым кыймылдабай калды. Мынтип көзүмдү ачсам эле балдар күлүп атышыптыр да. Бул тамашалап атат депчи. Анткени ушундай мондай эле сууга барып баш менен түшүп ал жактан жаракат алыш мүмкүн эмес да. Алар дагы ишенген жок да. Топурак ыргытып ойноп атышты да, тамашалап атат, актерлонуп атат, бул эми ырчы да депчи. Анан мен мынтип көзүмдү ачып тура, Кудай, ушу акыркы күнүм ушул окшойт. Суу жутуп эле ушу какап чуккап эле кетип калып турбайм. Балдар мен чыгарып койгулачы дегенсе эле оюм ошентип эле болду, эми өлдүм окшойт эле, суу жутуп эле өзүмдү жоготуп койдум. Көзүмдү ачсам, именно ошол мени чапкан бала чыгарыптыр. Ошентип больницага ошол эс алганга барган маршрутка менен эле балдар салып барышты. Баргандан кийин скорыйга, биздин жаңы жердин скорыйына бардык. Барганда алар да билбей коюшту эмне болгонун. Негизи скорый билиш керек экен да мындай нерсени. Колу буту кыймылдабай калды, значит моюн сынган билиш керек экен. Анан направление жазды 4-чү көр больницага. Ошо скорыйга отуруп барган бойдон 4-чү көр больницага башым шылактап барат. Көрсө моюн сынгандан сразу кыймылдабаш керек экен, моюнду тагыш керек экен, ушундай экен да. Анан 4-чү көр больницага баргандан кийин туй атам, өлгөн үстүнө көңүл алган турбайсыңарбы? Эмне муну кыймылдаттыңар? Эмне мунун моюнун такпай келдиңер деп. Ошо больницада алар урушат да. Анан барып туруп УЗИге тартканда моюну сынып, перелом шейного позвоночника с ушибом спинного мозга болуп диагноз коюлду. 4-чү, 5-чи омурткам, 3 омурткам сыныптыр. Анан жүлүндү кысып, ошол замат операция болду. Ошол кезде негизи азыр больницада лекарша бандай
тааныш, акча деген роль ойнойт экен да. Азыр кандай билбейм, бирок ошол кезде ошондой болчу. Анан эмне кылышыбызды билбейбиз да. Келди, бизди эч ким карабайт, эметпейт. Мага айтышы боюнча да. Ошондо Канике Эралиева деген мен эме эжекем бар болчу, Куренкеевде. Анан мага Канике эжеге чалыптыр. Таанышыңыз жок беле больницада, ушу операция кылбай кыл элек, врачтар эч ким келген жок депчи. Десе Канике эже тааныш врач бар экен. Сулейман Жанышев, унутуп калдым. Ошо операция кылыптыр. Операция жакшы болуптур да. Жүлүн бошоп, омуткан жакшы операция кылган экен. Андан кийин мен көзүмдү ачканда, операциядан кийин көзүмдү ачсам, врачтан сурадым да, мен качан бутка туруп кетем деп. Десем, моюнуң сыныптыр, моюнуң сыныгы бүткөндөн эле бутка туруп кетесиң деп койду да. Примерно канча десем, 3 айда сыныгы бүтүп калышы мүмкүн деп койду. Десем, мен болсо, значит, 3 ай болсо, анын баарын айтып не кереги бар? Сууга секирдим деп эле коеюн. Ал балдарды калып эле каматып саматканда эмне, айтканда эмне. Эртең эле 3 айдан кийин кайра бутка туруп кетип, тиги балдарга кошулуп кетем да деген ой болот дагы. Мен 3 ай милицияга келсе деле, эме келсе деле, сууга секирдим болуп, баарын ошентип калып калат. Ошентип 3 ай болот. 3 ай болгондон кийин отурайын десем, башым бияка болсо бияка кетем, тияка болсо тияка кетем, эч жерим кармабайт. Доктурга чалдым. 3 ай болду го, мен отурайын десем, даже башым кармалбайт, неге мындай болуп атат депчи. Десем, биринчи отурганды үйрөн, анан акырындап басасың деп койду да. Көрсө врач мындай экен. Врачтар, сен баспай каласың, бул деген өтө серьезный, анан мынча жыл, тигинче жыл деп айтпайт экен да. Анткени бул деген мисалы адамга сен ушундай жаман эме берип койсоң, үмүт берип койсо, адам өзүн чыштап туруп өлүп калышы деле мүмкүн экен да. Ошондуктан врачтар көбүнчө жашырат экен мындай нерсеничи. Анын үстүнө экинчи жагы бул жүлүн деген өтө азыркыга чейин медицина бул жүлүн операция кыла албайт экен да. Анткени бул жүлүндө бир канча миллиондогон волокналар бар экен да. 3 ай күткөндөн кийин түшүндүм да, что отуруп эме походу отурсам, бутума кан жүгүрсө, бутум иштеп кетет окшойт деген ой болду да. Анан ошентип отурганды үйрөнүп, анан отурганды үйрөндүм деп врачка чалсам, мен сени реабилитация кылышың керек деп атпайбы. Мен значит реабилитация алсам туруп кетип турбаймынбы деп Воронцовко бардык. Ал кезде Кудайберген Базарбаев деген министр бар болчу. Ал мен жаңы жаткан кезде, колум жаңы иштеп баштап жаткан кезде бир ыр чыгаргам. Ошо гезитке тарап кетип, анан ошо гезиттен көрүп калыптыр ал министрчи. Көрүп Воронцовко алып барып, Воронцовко лечение кылып чыктым. Чыгып келгенден кийин кичине жылыштар болду, бирок дагы эле басы элек болдум да. Ошентип 1,5 жыл өтүп кеткен байкап алыптырмын. 1,5 жылдан кийин эмне кылбайдым мен, неге жашырып койдум? Көрсө бул серьезный нерсе турбайбы? Деп баарын ойлонуп келип тургандан кийин бир күнү айтып салдым да. Үйдөгүлөргө айттым, тайэжем бар болчу, ал келип калыптыр как раз. Баарын айттым да, ушундай чапкан, андан кийин барганбыз тияка. Мен түшүнгөн эмесмин ал кезде, кийин түшүндүм. Жана 2 бала болсо, именно чапканды көргөн балдар. Алар чапкан жок, бул өзү эле бизди ээрчип кетип барып, сууга тетиги бийиктиктен секирип, тим эле вышкадан секирип, 2 метрден чууркап келип, башы менен секирип деп жазып берип коюштур да. Ошентип менде доказательство эч ким күбө жок болуп калды. Эле каршы. Ошентип ал иш жабылып калды. Ошондон кийин өзүм чыдап койдум, чынын айтсам. 2 жыл, 3 жылдай, почти 4 жылдай өзүм чыдап койдум. Неге мага мындай сыноо келди? Неге мен ушундайга кабылдым? Неге именно мен жөн эле окуп эле өзүмдүн ишимди кылып эле жүрдүм го, бир күнөө кылдымбы, чоң күнөө кылдым, эмне күнөө деп. Ушундай суроолор пайда боло берди да, анан кийин ошол кезде жанагы даватчылар, баягы мечитте жүргөн балдар келип эле
алганын ыраазылыгы үчүн бизге келип акыбалын сурап коелу деп эле келип калышчу да. Анан ошолор келип арасынан бирөө жана Орулдун пазелттери деген бир китеп чыгып кетти. Буга чейин мындай намаз окуйын деп аракет кылчумун, бирок мындай сүрөлөр мээге кире берчү эмес да. Ошо Орулдун пазелттери деген китеп чыкты, анан полный окуп чыктым. Анан ошо китептен жооп таптым да, эмнеге мага сыноо келген, эмнеге мага бүт суроолорумду ошол китептен таптым да. Басып жүргөндө көп нерсени баркы билине берчү эмес да. Ден соолукту чуркап жүрөсүң, курсаң ачка болсо эле настроение боло бересиң го, студент кездечи. Анан балким ушул азыркы мындай акылым, азыркы ой жүгүртүм ошол кезде болгондо, мен даже ошо общагада жашап жүрүп курсагым ачса дагы мен өзүмдү эң бай, эң миллионер адам катары элестетмек экенмин да, негизи ойлоп көрсөмчү. Эл астына чыгуу деле аябай чоң бир эркти талап кылса керек. Мен Баягы коляска менен ырдап деген нерселер сөздөр, эгер бутка туруп кетсем ырдайм балким. Эгер бутка турбай коляскада отура турган болсом, мен такыр ырдабайм деп өзүмө чекит коюп койгом да. Анан бир дос балам чалырчы. Алмаз, сен эмне ырдабайм деп бересиң? Сен интернетти көрөсүңбү дейт. Интернетте канчалаган коляскачандар ырдап эле жүрбөйбү? Ырдай бер да дейт. Койчу, каякта коляскачан ырдамаган. Элестет, мен тойдо коляскачан турам ырдап коюп десем. Ырдай бербейсиң доска деп ушунчалырчы. Бир күнү бир видео жиберип атпайбы? Карасам, Карен Туз деген бир ырчы бар экен, коляскачан турам. Карасам, андай эмеси жаракаты меникинен да оорураак окшойт, менден тяжелыйраак экен кичинечи. Микрофонду кармай албайт экен такырчы. Анан аны көрдүм да, көрсөм просмотрлары тим эле подписчиктери аябай көп экен. 100 миллиондон ашык. Ал кезде бир 30 миллиондон ашык просмотр болчу, азыр 100 миллиондон ашык просмотр болуп калыптыр. Ошол эле ырычы. Ушу коляскачан болуп ушунча просмотр чогулту депчи. Ой жүгүртө баштадым да. Значит, мен мындай кылайын. Значит, мен бир реабилитационныйга барайын, коляскага тыңыраак отурганды үйрөнөйүн деп реабилитационныйга бардым. Дос балам чакырып калды тоюначы. Дос келип кетпейсиң, мен үйлөнүп атам депчи, анан десе. Буга чейин дос балдарым эмеге чакырса барчу эмесмин да. Тоюначы, уялчы. Анан эми коляскага эле отурганды үйрөнүп калдым. Кой барса барып коеюнчу деп, анан кошумча канчадан болуп атат десем, сен бир 2 эле ырдап берчи доске, ошол эле сен кошумчаң деп койду. Десе, деп анан значит ырдап берейин деп эле барып туруп. Ага чейин даярдандым. Мен пальчик манжаларым слабый да болчу да, аябай элечи мурун. Азыр кичине чай кармап, эметип, ушинтип калдым да. Таракты кармагам күндөчү, мынтип таракты кармап, микрофонду элестетипчи, ырдап коем. Саламатсыздарбы депчи, даярданчы. Анан ошондо тарак карманды үйрөнүп, анан бардым да микрофонду тарактын ордуна элестетипчи, кармапчы. Машык аттым да колумду мынтип жумайын депчи. Ошентип микрофонду кармадым, анан кийин бир ырдагандан кийин эле ырдап атсам, элдин баары бийлешип эле, деп эле кучакташып эле, өпкүлөшүп эле, кыздар кандай кыздар эле, сонун ырдайт экенсиң деп эле, дагы бир ырда жүп болсун деп эле кол чабышып ушинтип калышты. Десе, той ата мен ата мурункудай эле кабыл алып калышты го элдер деп элечи. Анан чыгып баратсам, дагы бир ырдабайсың деп эле суранышып, анан дагы бир ырдап ушинтип эле анан сүйүнүп эле мен шок болуп калдым да. Элдер эмне болуп кетти депчи. Мен ойлогом да, элдин баары кайгырышып эле, коляскачан деп эле мени карап эмете берет депчи. Ошондон кийин чыктым дагы, тиги жанымда бир жардамчы балам да болгон. Реабилитолог бала болчу, анан Алмаз, сен укмуш ырдайт турбайсың, эмне ырдабай жүрөсүң деп ушинтип атпайбы десе. Деп эле мен да өзүм таң калып атам депчи. Ошондон кийин ошол жактан бир эже угуп калыптыр ырдаганымдычы. Видеону тиги бала тартып туруп көрсөтсө керек да. Мен атыман ырдап бербейсиңби, мен коллегам тоюнда деп. Биринчи заказым ошол эже болуп. Дал ушул сиздерди көрүп, чындыгында ызыктанып турабыз, анткени эшиктен кирип келгенде эле ушундай өзгөчө бир атмосфера. Жашооңуздар кандай болуп жатат? Үйлөнгөндөн берки жашоо кандай өзгөрүүлөр? Келиңиз, сизден баштайлы. Жашоо башында
чынын айтканда эми мен азыр кандайдыр бир идеалдуу бир үй бүлөнү айткым келбейт. Башында экөөбүз бири бирибизге көнө албай жүрдүк. Көп ситуация болду. Мен болсо муну баспай эткен унутуп калып элечи. А эмнеге сен ошондой кылбайсың деп эле муну урушуп эле. Бул болсо мен кантип кылайын деп. Бир көнө албай, мен өзүмдүн үй бүлөмдү сагынып, келин бир үй бүлөдөн бир үй бүлөгө барып, алардын правиласына, алардын жашоосундагы, мисалы, даже тамак кандай жейт, ошол нерсесине көнө албайт экенсиң да, потому что сен өзүң өмүр бою 20 жылдан ашык өзүңдүн үй бүлөңө жашап туруп эле, анан бияка келсең оор болот экен да. Экөөбүз ошого көнө албай, аябай жүрдүк, бирок мен эң биринчи кайнатама ыраазычылык билдирсем да. Кайнатам мен иштейм, күн сайын өзүнүн кызындай алып барып, алып келип, алмаз туура болуп турса деле, мен көзүм жашылданып чыгып калсам эле, алмазды билет, алмаз туура экенин, алмазды урушуп коет менин көзүмчөчү. Андан кийин кайненем тартып, анан кайын сиңдим болуп, анан биз баарыбыз көнүп калдык бири-бирибизге, үй бүлөмө көнүп, анан чыныгы экөөбүз качан үйлөндүк дегенибиз өзүнчө квартирага чыгып, өзүнчө жашаганда, биз үй бүлө экенбиз дедик да, ага чейин эми эжеси инисиндей жүрчүбүз. Анан бияка келгенде, анан өзүбүз түшүнүп, өзүбүз деп, анан мен ошондо мага деле оор болот кээ бирдечи, бирок мен аябай требовательныймын да. Алмазга айттым, квартирага чыгам дедиңби, өзүң төлө, менин башым оорутпагын. Сенин акчаң, биздин акча, менин акчам деп туруп, анан ошондо көндүрүп, бара тез эле көнүп кеттик. Жаша. Негизи эле азыр эми өзүнчө бөлүнгөндөн кийин жашоо башталат да. Жубайыңыз жок кезде кандай болот? Башына чынын эле көнө албайтмын. Мисалы, мен үйдө жүргөндө постоянно жанымда бири болчу да. Жалгыз калганда деле жата берчүмүн да. Бирөөнү күтүп кое беречи. Анан биякта жубайым эртең менен тамакты даярдап кетип калат, коюп коюпчу. Мен тойдон кеч келем да. Турушум эле бир 12 болуп калат. Өзүм саат антип тойдон келгенимде түнкү саат 2 да. Башында көнө албайт, анан кийинчерээк өзүм отурайынчы, мынтейинчи деп отуруп эле. Өзүм отуруп эле, барып эле чай пайым ичип, жуучу идиштеримди жууп эле, бети колумду жууп эле, ушул кантип көнүп кеткенин билбей калдым. Азыр кадимкидей мындай эч ким жок болсо деле үйдө өзүм кыбырап кылчу нерсени кылып, анан кээде бир жакка чыккым келсе, бизде биякта алдында лестница бар да. Анан мынтип терезеден карасам эле бирөө өтүп бараткан болот. Анан байке деп коем да, анан ой деп чочуп эле, байке, мен коляска ачам болчумун, лестницадан түшүрүшүп коюңуздар. Анан түшүртүп эле барып машинага отуруп эле, анан кылчу нерсени кылып эле ушинтип эле көнүп калдым ужечи. Көпчүлүк эле сиздер жаңы үйлөнгөн кезде комментарий бөлүмүнө карасак, жаш айырмачылыктарды көп эле маселе жаратып эле ызылдаша бергенин көрүп калганбыз. Ал нерсе азыр көп деле маанилүү болбой калса керек. Муну айтыш үчүн таанышканыбызга келишибиз керек да. Мен анда университетте, по-моему, практикада жүргөн болчумун да. Практикада жүрүп, ал убакта одноклассники аябай тренд болуп аткан болчу да. Анан одноклассникиден Алмаздын историясын көрүп, анан өзүм деле студентмин, кыйраткан деле акчам жок. Анан буга финансовый жардам бере албасам деле, бирок финансовый жардам берейин дегем. Бирок финансовый жардам бере албасам да, хотя бы морально поддерживать этип турайын деп айттым да. Анан буга чалып баштадым, экөөбүз сүйлөшүп баштадык. Мен сүйлөшүп жүрүп эле, анан девушкаң барбы десем, бул бар деп атпайбы. Мен болсо аябай намыстандым да, катуу тийди бул нерсе. Анда девушкаң бар болсо, мен да пареним бар деп сурап атпайбы. Көрсө, бул мен өзүм ооруп жатсам, каяктагы девушка деп, бул действительно ал өзү депрессияда болуп, жаңы травма алып, не до этого болчу да буга. Анан экөөбүз ошентип эле сүйлөшпөй калганбыз. Бирок мен постоянно буга айтчумун да, ой, мы с тобой на лошадке. Мен атам сарай бар болчу, анан ошол жакта аттар бар болчу, мен биздикине келсең, мен сени атка мингизем, на лошадке покатаемся деп көп айтчумун. Сүйүп деле калган эмесмин, мындай жакшы эле бир дружеский отношения болчу да экөөбүздө. Анан арадан ошентип сүйлөшпөй калдык. Мен телефонун мен да жоготуп алып, анан одноклассники дагы не восстановила, ошентип жүрдүк.
Анан мен уже иштеп, уже эметип жүргөндө YouTube'дан чыгып калды да Алмазчы. YouTube'дан чыгып калып, мен бул баягы Алмазбы деп эле эстеп эле анан Инстаграмдан жазып атпайм: "Привет, Алмаз, ты, оказывается, изменился. Отуруп калыптырсың." Экөө сүйлөшкөндө отура алчу адам эмес да. Отуруп калыптырсың, мен сени сыймыктанам, азаматсың деп бүт лайк басып, бүт аябай ушинтсем эле. Сен жанакы на лошадке покатаемся деген кызсың деп жазат. Анан экөөбүз ошол күнү эле, по-моему, бир 4 саат телефон менен сүйлөштүк. Эртесинде эле телефон менен сүйлөшөбүз. Мен күтүп атам да, бул мени свидание чакырат депчи. Чакырбайт свидание. Анан бир күн, 2-3 күн сүйлөшкөндөн кийин телефондон айттым: "Сен эркек деп мени свидание чакыраткан десем, чакырбайсың. Мен бүгүн маяка чакырам, сени кофе ичебиз, кофейняга барабыз, монтебиз." Десем, бул эмне дерин билбей калды да. Походу мен кичине тормозураак экен окшойт. Акунбаевадан жолукмакпыз да. Күтүп атам, жок. Бир кофемди ичем, 2 кофе алып, 3-үчүсүн ичем. Сүрөткө түшөм, жок. 3 саат дегенде кечигип келди да. Анан жүйүнүм келип, мен кеттим десем, "Жок, кетпей тур, мен баратам" дейт. Машинанын артында отуруптур, анан жашынакай сүйлөшүп эле экөөбүз аябай кечке чейин сүйлөшүп, анан саат 1 болуп калды да. Үйгө барыш керек, анан мен узатып койду, эмеге чейин, подъездге чейин эметип. Эртесин телефон менен сүйлөштүк. Мен сага бирдемке айттым дейт. Айт десем болбойт да, мен айтам. Анан айт деп заставлять этип алдым. Десем, мен мага турмушка чыгасыңбы дейт. Мен ойлонуп көрөйүн дедим. Ойлонуп көрөйүн деп Токмокко бардым, мамама барып, мамама көрсөттүм, бүт түшүндүрдүм. Десем, мамам өзүң бил кызым деп, бирок көп жактырган жок да. Кыйналып каласың, өзүң бил деди. Анан жумушка келсем, жанымда да Асель эже деген коллегам бар, ал дагы кыйналып каласың Зарем деп айтып калды. Анан экөө сүйлөштүк. Анан бул тиесиңби деди, мен аласыңбы деди. Анан бул эме деди, алам деди, мен тием дедим. Анан ошол күнү эле түнкү саат 12-де эле кетип калдык жаңы жерге. Анан апам барса эле шок мени карапчы, мен да шокмун, экөөбүз эметип анан: "Ай, кызым, ойлондуңарбы? Ай, мындай деп экөөбүз болсо тим эле батырбыз, бүт баарын чечип койгондо, ой, ойлондук, сүйөбүз." Анан ошол күнү мен ата-энем, эжекемдер угуп алып аябай шок болуп, жини келип келишти. Аябай жинденип келишти. Байкем эшикке чыгарып, урушуп, кичинекей баладай кылып багасыңды, анан минтесиңби, тинтесиңби деп. Келсем, эжекем болсо муну такыр коркутуп коюптур. Зареманын характери мындай тигиндей депчи. Бул эжекем ойлоптур да, муну Зареманы жамандап койсом, бул отказ кылат депчи. Эки жактан аябай экөөбүзгө давка болду да. Анан мен мүнөзүм, я очень решительная да. Анан Алмаздын колун кармап туруп, туганчылыктан анда кечип салгыла мени дедим. Мен тием, мен сүйөм, мен жок, бул адам жок, жашай албайм. Анда туганчылыктан кечип салгыла дедим. Десем, монтип андан кийин чай берип атышат да, столдочу десе, жаман көзү менен чай ичип тамак ичип атышат. Анан ошентип анан свадьба берем деп калды Алмаз. Анан свадьба бердик. Негизи биздин общество коляска чаан адамдарга азыр дайыр эмес экен да. Чынын айтканда, мен кийинки подружкаларым ой деп уялып келбей койгондор болду. Коллективде деле эмнеге буга тийип алды деген катуу сөздөр болду. Кийинки туугандарым даже менен сүйлөшпөй койду да. Сен эмнеге анттың депчи. Анан ошондон кийин эле Алмаз экөөбүз бул менин досум, бул менин үй бүлөм, бул менин үйүм, бул менин бир тууганым, братишкам, байкем, бүт да, балам, кайненем айткандай, балага бала алмаштык деп айтып берет да. Анан ошо апам апам наоборот мен жакта да, всегда. Менин ата-энем Алмазды эметип турушат. Мисалы, мен бирнемке кылып койсом, ой, Алмаз байкуш ал деп эле муну мактап турушат, а кайненем жактар мага да. Жогоруда жубагыңыз айтып калды, баягы менин үй бүлөм кабыл албай жатты депчи. Ошондой акыбал. Мен башында эметип келгенде, Зареманы кууп келишкенде, мен Зареманы ала качты болуп эле келип калдым да. Кууп келишкенде мен бир күн уктабай калган болчумун. Почти 2 күн уктабай калдым. Анткени биринчиден Заремага таанышам деп эмоционально уктабай чыккам. Экинчиден Зареманы алып келип алып, эми дальше эмне болот деп уктабай чыккам да. Анан ошол күнү тиги, короче, чачтарым тике туруп калган, тиги кууп келишкендечи, кайнышуттар. Анан шүмүрөйгөн бир футболканы кийип алгам.
анан короче болмуштай болуп коляскада отурам да. Алар көрүп алып мен көрүп шок. Эми өзү коляскада аскерге чачтарын тике турган, көздөрүм шиширген, чоза бомушка тийип алган деген эле калып калышты деп ойлоп койдум да. Анан туята деп мен аларды көрүп мен да оялып атам, мен кебетемди карачы, кебетем депчи. Анан сен бул мени ошол кебетеме сүйөм деп алдымда турат, тигилер болсо шок. Ооздору ачылган бойдон кетишти барычы. Анан мен ойлонуп калдым, мен кой мынтип эле үй той кылып коюп эле калып калсам болбойт. Мен ырчы экенимди булар билбейт деле болуш керек даже. Анан ой, бир аз кырымды көрсөтүп коеюн деп ошол күнү кой өзү ресторандар менен бүт тааныш болсо, анан баягы тамадалар деле бүт досторум болсо, ырчылар деле досторум болсо, анан кийин той бериш мага экен деп койдум да. Той бергенден кийин анан кийин эметип калды да. Бул ырчы бала турбайбы деп кайын журттар ырчы депчи, уже мени уже ырчы катары кабыл алып калышты. Азыр мисалы кээ бир кайын журттарда той болуп калат да, той болуп калып эметип калсаң, бул деген баягы Алмазаман деген ырчы бала деп мындай тоста сүйлөп атканда эметип калат. Мисалы мен Алмаздан улуу болсом дагы мен көп нерсени туура эмес ойлоп, истерикага алдырып, ушинтип чын ушундаймын да. Мен өзүм көп жылдан бери эметип мындай руководитель болуп иштегендиктен мен өзүм чечем деп анан Алмазга эме берчү эмесмин да, бирдемке решениячы мен кылам дей берчүмүн да. Азыр Алмаз өзүнүн чыныгы эркек экенин көрсөткөндөн кийин мен азыр бүт оорчулуктун баарын Алмазга берип койгом да. Анан экинчиден бул Алмаз атама аябай окшош да. Анан билишибиз боюнча көпчүлүк эле баягы эле интернет тармактарында дагы жүрөт мурунку турмушу тууралуучу. Сиз ал нерсени кандай көрдүңүз? Алыш. Анысына деле кичине өзүмдүн күнөөм деле бар го деп ойлоп кетем кээдечи. Анткени Зарема мурун студент кезде эле мага эметип жүрчү да, чалып, акыбалымды сурап, үйүңө келейинчи депчи. Мен ал кезде чындыгында даяр эмес болчумун да отношенияга, жана эмегечи. Анткени айттым го, бир комнат үйдө эски бир больницанын квартирасында жашачук да. Анан ал жакка кирген мындай кээ бир адамдар жүрөгү түшчү, анан мындай чын коркунучтуу жер болчу да. Экөөбүз сүйлөшүп атканда муну ала ачып кеткен окшойт дейм да. Анан ошо ала ачып кетип, бул же ал кезде эмес болуш керек эле. Ошол кезде. Ала ачып кетти. Анан кийин бир жыл жашап эле Зарема ажырашып кеткен экен. Кийин жолуккандан кийин Зарема бүт айтып берди, ушундай болду. Азыр бир балам бар депчи. Дегенде мен эч кандай эле кабыл алган жокмун мындай. Негизи Алмазга мен ачыгын эле айттым, мен жашыргандан эмне? Мен өзүм ошондой да, эркекти шар эле айтып, анан ооба биз башка школбуз, ажырашып кеттик, не сошли с характером, но мен балам бар деп айттым. Десем, Алмаз үйдөгүлөрүн айтканда эле, апам менин баламды көрө эле жатты эле. Сонун болот, мен неберели болом, өзүм мектепке ичитип барам деп эле, апам өзү эле ошентип айтып коюптур да. Биз экөөбүз үйлөнгөн план жок эле, жөн эле Арсендин видеосун көрсөткөндө. Анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин мен ата-энем бакчы да. Ата-энем баласы болуп калган. Анан ата-энем багып, анан Алмаз айтты, жок, өзүбүздүн балабызбы, өзүбүз багабыз, өзүбүз алып келебиз деп. Анан башында коркуп аттым да, кандай кабыл алышат деп. Анан баарынан да биринчи кайынсиңдим алып келиңизчи, жеңе алып келиңизчи деп болбой койду. Анан биринчи кайынсиңдим эзилип, аябай өзү багып ушинтти. Андан кийин кайнатама мен жумушка кетем, кайненем жумушка кетет, кайынсиңдилерим баарлары кетишет. Анан кайнатам менен калып калат да, баламчы. Анан кайнатам экөө эшикке отуруп алып машина ойношот. Анан атамдын до сих пор айтабыз да, кылган жумушу Арсенди багуу депчи. Анан садикке алып барат. Ошентип атып эле азыр аябай эзилип калып, биз азыр өзүнчө квартира көзсөк деле балабыз жаңы жерде да. Ал ошол күнү эле биз алып келген күнү эле кайненем кайнатам менен жатып, ошолордун жанына жатып, ошо кайненем мектепке алып барып, мектептен алып келип, атам постоянно атам менен жүрүп, азыр ошолордун баласы болуп калган. Ошон үчүн жана айтып атпаймынбы, кайненем айтканы биз балага бала алмаштык деп ошону айтат. Бүгүнкү күндө сиздерди дагы ошол TikTok тармагынан да көбүрөөк көрүп калабыз. Анан дагы чыгармачылыкка дагы болсо
көбүрөөк убакыт бөлүп жатканыңыз көрүнүп турат. Алдыда дагы кандай жаңылыктарды көрө алабыз? Мүмкүн дагы жубайым Жаржар дагы артынан кандай чыгармалар чыгып атат? Мен алдыда да бир 3 ырым бар. Сөз обону менен өзүм чыгаргам. Анан ошол биринчи ырым бул кучактап эле койсоң деген жакында эле чыгардым. Ал аранжировкасы полный бүттү. Ал сценарийде главный ролду Зарема аткарат. Анан ошо кучактап эле койсоңго буюрса Зарема менен клип тарталы деп турабыз. Ошончо жана айтып калтырбайсызбы, арыктабасаң клипке тартпайдам деп. Бул экөөбүз үйлөнгөндөн бери негизи бул мен Алмазга тийгенче мен дайыма график менен жашачумун да. Жумушка барам, фитнеске барам, бассейнге барам, правильное питание деп ушундай жашачумун. Алмазга тийген. Күн сайын эми нарындыктар 5 бармак менен эт жей берем. 10 килограмм коштум, анан Алмаз тамашалап, азыркыга чейин айтат. Мурда алдында отурсам, отура берчүмүн, азыр отурсам, тишче бутум ооруп кетти. Сен толуп кеттиң же болбосо тур бул клипке тартыласың, арыкта депчи ошентет да. Анан ошого арыктайын деп жатам. Негизи бул деле менин биринчи эмем, мындай тартылышым да. Айтам да, Заремачы көпчүлүк учурда өзүңдү ойло депчи. Анткени өзүн ойлогон адам бирөөнү да ойлойт го. Негизичи мен буга тренерди да сүйлөшүп койгом, фитнес тренердичи. Ким болот? Көпчүлүк жанагы шоу чөйрөдө жүргөн тренировка кылдырып жүргөн бир кызды тапкам да. Көпчүлүк кыздар тренировка кылдырып, жанагы фигурасына келтирип, эметкен жакшы эле экен. Анан ошого сүйлөшүп, мен аялым мончанчы күнү барат, мончанчы графигин түзүп, мындай эметсем, сен ачка калып каласың деп мен ойлойт карачы. Мен айттым, азыр биякта шаарда деген любой доставка кылсаң тамак Бул мен ойлойм, сен тренировка барып, мээңди салдырып кел деп. Мен муну ойлойм да, мен сага тамак жасайм. Сидячий работа да. А мен өзүм сүйлөшүп туруп атпайм, эмне ултасың, мен акчасын өзүм төлөйм. Бар да десем, жок, сен жалгыз эметесиң депчи. Анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин жакшы результатка, аябай жакшы результаттар көрүнүп баштады да Алмаздан, потому что мурда бутка турганда 15 минутта турчу да. Анан мен болсо муну тургузуп коюп чакка барып, азыр бошоп айтам, азыр деп, болбой калдым десе, бутум ооруп атат десе, болбой заставлять этип 1 саат тургузам. Анан тигини кыла албайм десе, кыл, а то мен тарынам деп, ошентип атып кылып баштады. Анан мурда машинаны да эме болчу да, тойго барарда ар күнгө жалдырап калчу да, машинаны жеткизип койгулачы, минтип койгулачы, антип койгулачы деп ушинтип калчу да. Анан туулган күнүнө машина подарок кылгам да Алмазгачы. Туулган күнүнө машина подарок этип, анан бул өзү күткөн эмес, кереги жок, андай мындай деп, анан мен деп башында кереги жок, айдабайм деп аткан. Анан машина отургандан кийин, так, биягына ручной жазайм, биягына мындай кылам деп баштады. Анан ар кимге айдатат да машинасынчы. Тигиге айдатат, буга айдатат, аркага айдатат. Анан анда машинаңды саталы дедим да. Сен айдабасаң, анда машинаңды саталы десем, көкпеттен туруп 3 күндө айдаганды үйрөнүп алды. Уже шаарда эле правасы деп айдап жүрөт. Деп мен коркуп калдым, Алмаз деп. Азыр менден да жакшы айдайт. Шуулдап, өзү ручной айдап калды. Машина айдаганда жаныман башында коркуп, бирок эме экен да. Зареманын сөзү меге сиңип калганын билбейм. Анда өзүң айдабагандан кийин эмне машина алдык деп ушинтип намыска тийип койду. Ушундай барып туруп 3 күн, 4 күндө эле уже үйрөнүп кеттим да. Азыр айтып калбадыңызбы, мурда 15 мүнөт турса, азыр 1 саатка чейин туруп калды депчи. Деги эле врачтар менен сүйлөшүп, баарлашууда дагы да болсо мүмкүнчүлүк барбы, мындай басып кетүү мүмкүнчүлүгү? Ооба, мүмкүнчүлүк бар. Мен аябай көп врачтар менен неме кылам да, консультация алам. Алмазга караганда, мне кажется, мен көбүрөөк алам да. Анан биз азыр экөөбүздөн эмнеге иштеп жатабыз? Мисалы, мен чынын айтканда иштебей эле Алмазды үйдө тургузуп, буттарына массаж кылып, эметип кылсам болот. Бирок биз азыр экөөбүздөн иштеп, акча чогултуп, Россияда 3 сестры деген реабилитационный центр бар экен да. Ошого акча чогултуп жатабыз, потому что аяк аябай кымбат экен да. Анткени бир күнү 25 000 рубль экен да. Бул негизи реалдуу караганда
Биз Зарема экөөбүз тапкан акчабыз дагы бул нерсеге жетпейт. Реалдуу караганда мен эсептеп көрсөм, биз мисалы менде травма алгандар жок дегенде бир жылыш болуш үчүн, басып кетүү үчүн эмес, жылыш болуу үчүн гана. Жылыш болуу үчүн дегенде мисалы балким мен туруп каламбы, же жакшылап жөргөлөп каламбы. Ушул вариантта мен эгер жакшылап жөргөлөп калсам эле бул эң чоң жылыштын бири да. Ошондуктан ал 1 жылда ошондой результат болобу же 2 жылда результат болобу аны бир Кудай билет. Бирок жана аракетке берекет дейт го. 1 жылдык эсептеп көрсөм, орточо эсеп менен алганда $100,000 кетет экен. 1 жыл реабилитация. Ошо чет өлкөдө жакшы реабилитация кылуу үчүн ал жакта жатакана, тамак ашың. Мисалы, мындай да тренировка алганда сен ошондой калория менен тамак жешиң керек. Тура питание кылышың керек. А эгер биякта тура тренировка кылып атасың, бирок питанияң тура эмес болуп атса, ал тренировкаң бекер болуп калышы мүмкүн да. Эгер сен жашоо, турмуш, мисалы, жашаган жериң не то болуп атса, мисалы, чет өлкөдө жүргөндө эгер квартира чыгасың да, квартиранын акчасын ойлойсуң, тигин ойлойсуң, ошону ойлоп атып сен психологически ал тренировкага маневр багышы мүмкүн да. Ошон үчүн баары общий эмес үчүн бир ошонун баарын караган психолог, сен тургузган, питанияңды караган, ичинде баары болгон бир эле жер бар экен, ошо 1-2 жер бар экен да Россиядачы. 3 сестры, анан 3 сестры деди, ошол. 3 сестры. Ошол жак экен да, бирок мен ойлоп атам, благотворительный концерт коюп, что Кыргызстандын общий глобалдуу бир ушундай жардам сурап эметкенде гана бул нерсеге жете алам го деп ойлоп атам да. А так биз экөөбүз иштегенибиз биздин квартплатыбыздан, күнүмдүк тамак аштан, баскан турганыбыздан эле чынын айтканда артпайт экен да. Мисалы, реабилитационный центрде жакшы реабилитолог тапсаң, ал 5-этаж болуп калат да. Биз же пандус жок, же эме жок, биз кыйналып калабыз. Ана макул бир дозун бир күн чакырасың. Ал күн сайын эле сага келе бербейт да. Ошол сыяктуу ситуация бизде аябай эметет да. Мисалы, элементарно мен ошол Бишкектен бир мэрине бир чоң бир видео обращение кылгым келип жүрөт да, именно пандустар боюнча. Алмаз экөөбүз чынын айтканда киного бара элекпиз, ишенесиңерби? Потому что киного барыш үчүн ошончо эме керек да бизге деген. Экөөбүз өзүнчө аялы көз катары киного барыш үчүн бизден бир нормальный кинотеатр жок, где Алмаз экөөбүз кирип отура алгангачы. Же болбосо паркка гулять этейин десең, бүт бар карашат да, мындай. Сен ойлоп кетесиң, эмне болуп калды, бетиме бир нерсе болуп калдыбы же депчи, мындай бүт бар монтип карашып, мындай. Ошол нерсе мындай раздражает этет да, чынын айтканда. Же кафеге барсаң, мынтип анан биздин общество ушундай адамдарга бир аз көнөлөк да. Мен ошол нерсе мени мындай аябай кейтет да. Анан мен Алмазга видеолорду даярдап тартып берем да, карасам, о пандусту кылып койгон карасам, мэрлер же депутаттар келип өзлөрү ушуга отуруп көрсүн, анан мен эгер өзлөрү аман калса депчи. Потому что мисалы подземканыкын көрөсүңөр, же болбосо мага бир кафени же бир ресторанды же бир эмени айтсаңыздар, эч бир жерде мондай резкий кылып коет да. Попробуйте сами да. Вот чынын айтайын да, азыр ошол Кыргызстандын мэрине, Бишкек шаарынын мэрине ошол Алмаздын коляскасын берип турам. Ошол коляскага отуруп туруп өзүңөр түшүп көргүлө. Ар бир даже домдордо аякта инвалидность адам барбы жокпу, пандус болуш керек сөзсүз түрдөчү. Бизде деген мисалы азыр маяктан этаждан түшүрүш абдан оор Алмаздычы. Мен экөөбүз постоянно бияктан бир кишилерди карап турабыз да. Байке жардам берип коесуңар, байке мынтип коесуңар депчи. Аны зависимый болуш аябай жаман экен да. Демек алдыда буюрса кайрымдуу концерт өткөрүү менен биргеликте буюрса дарыланууга барасыздар. Анан сиздерге чоң рахмат. Чындыгында бул жерде отуруп алып, азыр мен маекти угуп отуруп, ушу турганыма, Алтысан маманына аябай ыраазы болдум. Бирок көпчүлүгүбүз нааразы боло беребиз. Кээде айлык акыбыз аз деп дагы ушунчалык өзүбүздү жей берген учурлар болот. Бул маек дал ошондойлорго да аябай күч кубат берди десем да болот. Сизге чоң рахмат. Жасаткам. Алдыга тормоз түртсөм, артка газ.
Муну бир дос балдар үйгө келип кол менен сап берип коюшкан, интернеттен көрүпчү. Мен ошондон бери ушуну айдап жүрөбүз ушинтип коюп. Шүгүр артка алдыга тормоз, артка газ. Уже шаар ичи чимирилип калдык. Май кызматкерлери? Жок, май кызматкерлерине негизи аябай ыраазымын да. Чындыгында аябай ыраазымын. Мен мисалы 5 ай болду айдап жүргөнүмө. Шаардан 4 жолу токтотушту. Мен анткени жаңы көнүп атканда 1-2 жол правила нарушать эттим да, нормально элечи. Аркаман кубалап келишип, прям съемка менен даже келишипчи. Анан токтоттуруп, анан айттым, байке ушундай ручной айдайм. Тура түшүнүп коюңуздар. Мен өзүм больницага тияк-бияка каттаганма, өзүм керектүү нерселериме коляска менен шаар ичи жүрө албагандыктан ушу машинаны айдап жүрөм деп түшүндүрүп айтсам, хорошо, анда кете бериңиздер деп тура түшүнүп, эч кандай штраф албай, штраф койбой, мындай сый урмат менен кое берип коюп атышат да, чын рахмат.